Саламатсыңарбы, окуучу достор. Силер менен Жапарбай кызы Нурила, Ош шаарындагы номер 50 Жапарович Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын тарых мугалими. Бүгүн Кыргызстан тарыхы өтөбүз. Сабактын темасы Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары. Сабактын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары жөнүндө маалымат аласыңар. Өз алдынча иштөөгө көнөсүңөр, эмгекчиликке жана адептүүлүккө тарбияланасыңар. Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Кыргыз Республикасы тышкы саясатында биринчи кезекте өзүнүн элинин кызыкчылыгын коргоо, жаңы демократиялык, укук туткан мамлекетти куруу үчүн тышкы ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги принциптер тынчтыкты жана Кыргыз Республикасынын чек араларынын туруктуулугун сактоо, КМШнын жана дүйнө элдери менен ар тараптуу байланыштарды чыңдоо, чет элдик инвестицияларды республиканын эл чарбасына көбүрөөк тартуу, эл аралык соодага улуттук өндүрүштүн продукцияларын алып чыгуу, Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын иштерине активдүү катышуу, согуштук блокторго жана союздарга катышпоо, нейтралдуу абалды сактоо принциптерине таянат. Албетте, Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин ал эгемендүү мамлекетти башка өлкөлөр тааныш керек. Алгачкылардан болуп АКШ мамлекети Кыргызстандын көз карандысыздыгын тааныган жана 1992 жылдын 1 февралында Бишкек шаарында АКШнын элчилиги ачылган. Ошол эле жылдын 28 мартында Туркия Республикасынын элчилиги ачылган. 1992 жылы Кытай Эл Республикасынын, Россия Федерациясынын жана Германия республикаларынын элчиликтери ачылган. Дүйнө мамлекеттеринин 135-и Кыргызстандын көз карандысыздыгын тааныган. Алардын 96-сы менен дипломатиялык байланыштар түзүлгөн. Бишкекте 20-га жакын чет өлкөнүн элчиликтери жана өкүлчүлүктөрү ачылган. Дүйнөдөгү 20 өлкөдө Кыргызстандын элчиликтери жана өкүлчүлүктөрү иш алып барат. Андан сырткары Кыргызстан эл аралык уюмдарга дагы активдүү катышып келет. 1992 жылы 2 мартта Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон. Ошол эле жылы ЮНЕСКОга мүчө катары кабыл алынган. Учурда Кыргызстан 40тан ашуун дүйнөлүк жана эл аралык уюмдардын мүчөсү. Бишкекте эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана башка эл аралык уюмдардын мекемелери бар. 1998 жылы күзүндө КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп Кыргызстан Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө катары кабыл алынган. Кыргызстандын тарыхында эгемендүүлүктү алган соң 1991 жылдын август айында кыргыздардын биринчи бүткүл дүйнөлүк курултайы болгон. Ал курултайга дүйнөнүн 20дан ашык өлкөсүнөн кыргыздардын өкүлдөрү келип катышкан. Азыркы кезде дүйнөдө 3 миллиондон ашык кыргыздар жашайт. 1991 жылы 21 декабрда мурдагы советтик республикалардын 11-и көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигин түзүшкөн. Ага Кыргызстанда мүчө катары кабыл алынган. КМШга кирген мамлекеттердин чек аралары бөлүнгүс жана кол тийгис экендиги жарыяланган. Ошондой эле алар бири-бири менен тең укуктуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө макулдашкан жана өз ара жардамдашууну биринчи планга коюшкан. Мындай макулдашуулар Казакстан менен 1991 жылдын 18 февралында, Өзбекстан менен ошол эле жылдын 14 мартында жана Түркмөнстан менен 1991 жылдын 16 июлунда кол коюлган. Тышкы саясатында Кыргызстан Борбордук Азиядагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү чыр-чатактарды болтурбоого активдүү катышкан. Азербайжан жана Армениянын ортосундагы тирешүүлөргө чек коюу маселесин Кыргыз жетекчилиги демилгечи катары алып чыккан. Кыргызстандын ортомчулугу менен, анын ичинде ошол мезгилдеги президент Аскар Акаевдин түздөн-түз элдештирүүчү аракети менен Тажикстанда тирешкен эки тарап элдешип, жарандык согуш жөнгө салынган.
Кыргызстандык чегарачылар батальону Тажикстандын Тоолуу Бадахшан аймагында Ооган-Тажик чегарасын кайтаруу боюнча 1994-98 жылдары милдетин өтөгөн. 1996-98 жылы Кыргызстан бир нече ирет Бишкекте Афганистандагы жаңжалдашкан тараптардын өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүү боюнча демилге менен чыккан. 1994 жылы Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын ортосунда бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Чегара маселелери Кытай менен ыраттуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, 1996 жылы 4-июлда өз ара түшүнүшүү деңгээлинде чечилген. Казакстан менен Кыргызстан 1998 жылы чегара маселелеринде эч кандай өз ара тартышы жок экендигин расмий тастыкташкан. Өзбекстан менен чегараларды аныктоо үчүн өз ара сүйлөшүүлөр башталган. Кыргызстан тынчтык үчүн шериктештик программасынын алкагында НАТО менен да кызматташууда. Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Түркия сыяктуу өлкөлөр менен да аскердик кызматташтыктын жана өз ара консультациялардын ар кыл усулдарын жүргүзүп келет. Борбордук Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү үчүн 1996 жылы Шанхай шаарында Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Тажикстан мамлекетинин башчылары биргелешип түзгөн Шанхай бешилтиги жемиштүү иштеп келет. Тышкы саясатында өлкөнүн чегарасынын бузулгучтугу, КМШ жана дүйнө мамлекеттери менен ар тараптуу байланыштарды чыңдоо, улуттар аралык араздашууларга жол бербөөнү, согуштук блокторго жана союздорго катышпоону, бекем карманган бейтарап өлкө катары кабыл алынган. Коңшу жана алыскы өлкөлөр менен достукта жашоону максат кылып, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөр менен тынчтык саясатын жүргүзүүдө. Кыргызстандын тышкы саясатында Россия Федерациясы менен мамиле өзгөчө орунда турат. Ал эми Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты өз элинин кызыкчылыктарына баш ийүүгө тийиш. Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты ачык, ыраттуу жана приоритеттүү болушу керек. Тышкы саясат коңшулаш мамлекеттер жана дүйнөнүн алдыңкы державалары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен туруктуу достук мамилени түзүүгө негизделген. Ал боюнча бир канча алгылыктуу иштер жүргүзүлүп келет. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын жаңы концепцияларын иштеп чыгуу, тышкы саясатты жүргүзүү боюнча иш-чаралар алгылыктуу иштеп келет. Кыргызстан менен Россиянын Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Турциянын ортосундагы товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана жумушчу күчтөрүнүн эркин чыгаруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, Евразия өкүлдөрүнүн экономикасына мүчө болуу боюнча кызматташуулар учурда каралууда. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын жарандарынын таламдарын өлкөнүн чектеринен тышкаркы жерлерде эл аралык укуктун ченемдерине ылайык мүмкүн болгон дипломатиялык, укуктук жана башка жолдор аркылуу колдоо жана коргоо боюнча, ошол эле учурда башка чет эл мамлекеттерге визаларды ачуу жана визасыз кирүү боюнча маселелер учурда каралып жатат. Үйгө тапшырма катары суроо: эмне үчүн Россия менен мамилеге өзгөчө көңүл бурулат? Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда жолукканга чейин.